генийлер байкалбай жүрүшөт. Генийлер көзгө да көрүнбөйт. Аларга көңүл эч бөлүнбөйт. Кейитип жүрөгүн бекерге, керексиз ойлорго чөмүлбөйт. Генийлер жөнөкөй кийинет, кыйналат, миңөлөт, тирилет, жалтырак жамынып жашабай, жарык нур көргөнгө сүйүнөт. Карааны көрүнбөй сыйдында, генийлер көнүшөт ыймунга, акмактар асылып ийнине, ар дайым калышат шылдыңга. Генийлер өмүрү жутунбайт, чоң тойсо чокчоңдоп кутурбайт, жалганга жармашпайт, бир гана жан дүйнө байлыгын утурлайт. Ачылып турмуштун арааны, ан сайын күчөтөт санааны. Генийлер баркталбас өлкөдө, баркталат кемчонтой макулук. Кепинге чындыкты жашырып, келебиз жалганга баш уруп. Генийлер баркталбас өлкөдө, баркталат кемчонтой макулук. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адабий айдын адабий публистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу акын, мыкты ырларды жүрөккө жеткирип аткарып ырдап жүргөн жигитибиз Бердибек Жамгырчиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бердибек, жаз ырлары, кыш ыргактары, анан көл ырлары деп ушул жерде биз эми өзгөчө жаз ырларына келгенде дагы өзгөчө сиздердин курактагы жаштарга жаз ырлары бул эми махабат темасына эле ыкташып кете турган. Ошол эле кыш болсун мейли, ошол эле биздин ошол керемет Ысык көл жөнүндө жазганда деле биз айланып барып эле кайрадан ошол бир сүйүү темасына ыктап кеткен учурлар көп кездешет. Анан сиз ушул өзгөчө ушуларды аябындай бир бөлүп карап турасыз да, көл ырлары, жаз ырлары, анан кыш ырлары деп. Бул өзгөчөлүгү эмнеден? Бул ошо биринчисинде жанагы сөздү көбүрөөк угуп калыптырмын да. Эмнеге аралаштырып салгансың ба? Ботко кылып салгансың деп улуу ага эжелерден угуп калдым. Анан мында бөлөйүнчү матайын деп. Анан сиз айткандай, мисалы үчүн көл ырларын жазсам деле ошол көл ырларын жазып атып деле махабат темасы катылат да. Сиз байкап турсуз, көпчүлүгү байкабайт, ага көлгө арнап койгон турбайсыңбы деп жалпы жонунан карайт. Бирок түшүнгөн адамдар ошонун ичинде дагы бир сезимдер таба алат да. Анан көл темасында дагы өзүм баягы көлдүн жээгинде чоңойгон жигитмин дегенде. Анан айрыкча мага ушул жаз темасы, көл, ысык көл айрыкча чоң таасир берген. Таасир берүүчүлөр деп айтсам болот да. Жашоомдогу эң чоң таасир ошол көл жээгинде чоңоюп, Алыкулдун көл ырларын жаттап анан чоң таасир алгам да. Ошол бизде мындай бир мен жаштар менен ушул баарлашып сүйлөшкөн учурда ошол өзгөчө поэзия темасында аларда бир мындай түшүнүк бар экен да. Сиз кимдир бир өлөр менен биздин улуу жазуучу акындар менен таасирленесизби десең деп суразам мен. Ошол суроого кандайдыр бир шартта жок, мен таасирленбейм деп айтышат экен. Ошол таасирленүү деген түшүнүктү сиз кандай кабыл аласыз негизи? Мисалы үчүн өзүңүз айтып отурасыз азыр, мен Алыкулдун ушул көл боюнча жазган ырларына көп таасирленип деп айтып атпайсызбы? Таасирленүү дегенди эмне деп түшүнсөк болот? Эми жана сиз айтып аткандай таасирленбейм деп аткандар тескеринче абдан көп таасирленгендер да. Адамдар ушундай болот. Бир аз баягы бийиктикке жетип эле бир эки жакшы сөз угуп калса эле анан мен ушундай өзүм эле чыккам дей баштайт да. Бул таасирленип туруу абдан жакшы нерсе да. Таасирленбей калган жаман баарынан да. Өзүң менен өзүң кайнап эле бир өзүң казаныңда калган жаман да. Бул акындык аралашкандан кийин сөзсүз таасир болуш керек. Баягы желдин ыйын, булуттун муңун туюш керек дегендей. Анан мен айтам, абдан азыр деле таасирленишим мүмкүн. Азыр деле менин ырларыман башка бирөөнүн окшошуулары чыгып калышы мүмкүн деп айтам. Балким ал таасирленип кеткенимден деп айтам. Эми толук 100% ошону туура албайм, бирок бир аз таасир болуп калышы мүмкүн да. Анан мен баягы Алыкул атабыздын ырларын мектепте окуп жүргөндө майрамдарда, Нооруз майрамында, көпчүлүк майрамдарда жатка айтчумун да. Биринчи, экинчи классыман баштап эле мугалим эжелердин баардыгы мага жаттаттырып, анан ошол кыйкырып эле ошо Алыкул атабыздын ырларын жаттап көл туурасында. Анан кийин ал убакта эми баягы жаттап алып айта бересиң, анан кийин чоңоюп баягы 10-11 класс болуп калганда ошолорду баягы жүрөгүм менен айта баштадым да.
өзүңүз айтып атасызбы, көлдүн жээгине баргым келип, ушундай бир ошо көлдөн таасир алган учурлар көп болгон деп. Ошо бир жакшы алгачкы бир жазган ырларыңыздан эсиңизде болсо окуп берейин, берсеңиз. Ошо ысык көлүм деген ырым темасы ушундай эле коюп койгом. Анан башкалар кандай мындай эле кабыл алса керек, бирок өзүм баягы башкача сезим менен жазгандыктан өзүм ошол ырды окуганда бир башкача рахат алам да. Ошо ысык көлүм деген ырды окуп берейин. Жашоомдо сырдаш жоктур бир өзүңдөй, тереңсиң жакшы кыздын мүнөзүндөй, агылган алтын сымал толкундарың сезилет апакемдин жүрөгүндөй. Таң эрте салкын желиң жанга жагым, бир сырдуу келбетиңе таң каламын. Турмушка туткун болгон кээ бир кезде өзүңдөн кубат алып жанданамын. Санаага баткан кезде муңдашымсың, сатпаган, сатылбаган курдашымсың. Кайгыдан катуу азап чеккенимде мазактап маңдайымда турбасың чын. Далайдын аруулантып жүрөктөрүн дартыма даба болгон мүрөк көлүм, өзүңдөн өөнөп алган дем күч менен мен азыр мейкин жолдо күрөштөмүн деп алгачкы жазган ырларым да. Жакшы. Мауреке, сиздин китебиңизди барактап карап отуруп мен тажадым бу шаарыңдан деп. Анан ушул сиздердин курактагы адамдар ушул шаардан ушундай тажадым деп, анан могу жерде бир саптар жүрөт. Үйрөндүм алдаганды, моюнга албаганды деген саптар. Бул эмнеден улам жазылган? Эми шаарга келгенде, шаарга келерде баягы сезим башкача болот го. Шаарда сени жалаң бир жакшы жашоо күтүп тургандай, жалаң бир сонун адамдар тосуп алчудай жөн эле алып учуп турасың го. Анан келгенден кийин тилекке каршы андай эмес болуп чыгат экен. Тескерисинче бардык жакшы жактарды дагы жаман жактарды ушактан көрөт экенсиң да. Анан бир ушундай учур болуп калды, бир аябай кыйналган учур болуп калды. Мындан бир 3-4 жыл мурун го дейм. Моралдык жагынан да, материалдык жагынан да кыйналган учур болуп калды. Анан ошондо бир жазым келди ушундай ырдычы. Анан баардыгын көз алдыман жүгүртүп отурдум. Ошол буяка келип шаардан эмнени үйрөндүм. Мен баягы суу ичкен кудууңа түкүрбө деп айтылат го. Анан ал тарабын эмес, башка баягы ырдагы өзүм жазган тарабын ойлонуп отуруп, анан жакшысынан жаманын көбүрөөк үйрөнүп турмун да шаарга келгенде. Тегерек четимде дагы ошол ар кандай адамдар топтолуптур дегенде аларды ээрчит экенсиң. Анан эзели алдабашыдай болуп шаарга келген жаның, анан сиз айткандай жашоо турмуш үчүн алдаганды үйрөнөт экенсиң. Кашкайып көрүнүп турса да моюнуң албаганды үйрөнөт экенсиң. Ичкенди чеккенди да, чындыкты тепкенди да деп жазгам. Чындыкты көрүп туруп дагы ошону бир кыта тепкен учурларым болот экен. Анан шаарга келип баягыча айтканда ичип чеккенде учурларым болот экен да. Ошонун баарын көрүп отуруп анан пайдасынан зыянын көп тараптырмын деп. Анан баягы колдон келишинче мен ачыгыраак жазганга аракет кылам да, жаап жашырбай эле. Ошондон чыккан ырлар да. Сиздин чыгармаларыңызды, сиздин ырларыңызды окуп карап барактап отурганда дагы бир мындай адамдын көңүлүн бурган ушулар эмне? Кечир сүйүү деп. Сүйүүгө ушундай бир аяр мамиле жасоо, башында мындай бир айтып кетиптирсиз, ушул тепсеп, таарынтып, мындай бир аруу махабат деле калбай калды дегендей. Демек бул махабат эмнеден ошол доорлордо жашап өткөн адамдардын жеке мамилесинен улам келип чыккан нерсеби? Ошол бүгүнкү доордун адамдардын махабаты менен баштапкы доордогу адамдардын махабатынын айырмачылыгы эмнеден улам мындай ой келди? Эми баягы ачык айтканда баягы биздин жашоо турмуш шартыбыз өзгөргөн сайын сүйүүнүн, махабаттын жагдайы да өзгөрө баштады. Баардыгы материалдашып кеткендей сезилет азыр магачы. Сүйүүнү кээ бир жерде оптомдо сатып атат деп бир жазганда саптарым бар эле. Ачык айтканда ошондой болуп калды. Баардыгы материалдык жагдайга карап мамиле кылып калган учурларды көрүп, бир мисалы үчүн мындай окуялар болду. Аябай жакшы адамгерчиликтүү досторум ошол сүйгөн кызына материалдык абалынын начарлыгына жетпей калган учурларды көрдүм да. Акыл эси десең баары тунук, билими бар, бирок бой десең бой, ой десең ой бар, бирок акчасы жок да. Анан ошону баягы оозу кыйшык болсо да байдын улу сүйлөсүн дегендей болуп, ошондой акчалуулар багындырып кеткенде анан ошондо жазылган
саптарда сүйүүгө баягы чын жүрөктөн мамиле кыла албай материалдашкан күнүмдүк кызыкчылыктар үчүн пайдаланып калдык деген мааниде анан ошол кечирчи сүйүү деген ырымды 2014-13 жылдары жазган болушум керек эле. Махаббат темасында бир өзүңүздүн бир жүрөгүңүздөн бир жүрөктүн түпкүрүнөн жаралып ушундай бир өзүңүз жазган ырдан канаат алган ырлардан окуй кетсеңиз. Жылдыз деген ырым бар, чыныгы бир сезим менен жазганчы. Ошол ырымды окуп берейин. Жүрөктөгү сырларды айтып анан, жаанда турдук ал күнү тамчылаган, жарык чачкан бир жылдыз жок болсо да, жылдыз турду жанымда жаркыраган. Жылдыз турду жанымда, жылдыз турду, көңүлүмдү башкага бургус кылды, жымыңдаган көздөрүн жумшак ирмеп, жылдыз аттуу жанымда бир кыз турду. Нази күндөр акырын шыбырашкан, ысык сөздөр жүрөктү тыбыраткан, ак куусмал ийилген мойнуңдан жамгыр менен бир өптүм жылып аккан. Жамгыр жазбай жаай берди калыбынан, өзүбүзчө алоолоп жанып улам, ошол суукту тоготпой ысып турдук оттой ысык сүйүүнүн жалынынан. Бир убакта суроо бар менде дедим, көктө болсо мекениң жердегениң, бийиктикте менсинип жүрө бербей, а сен эмне кызыктың жерге дедим. Жылдыз айтты, эми сен менден билгин, махабатты мен дагы сезгендирмин, бийиктиктен теңимди таба албай, балким жерге сен издеп келгендирмин. Деп жылдызым маңдайда турса жанып, магдыратты нурлары курчап алып, эң алгачкы тун сүйүүм көктөн келип, эрип турду жүрөгүм куйкаланып. Сыр чечиштик бал ширин кептер менен, батпай турдум ошондо эч жерге мен, ойлор учат жылдызга ойлор учат, түбөлүккө бир жанып кетсем деген. Биринчи курстарымда жазганда. Жакшы заттар, кандайдыр бир жүрөктүн түпкүрүнөн чыкканы байкалат. Анан мына жерде өзүңүз эмеле айтып кеттиңиз, ушу дин ырлары деп. Ушу Аллах гана, өз жолу жок башкалар, алкышсага Мухаммед, бакыт күтүп келебиз деп. Ушул жерде мен бир өзгөчө бир маселелерге көңүл бурганым. Ушул дин темасында жазган акындар бизде бир чанда кездешет да. Кийинчерээк мен ушул жанагы Фатима Абдалованын Жолдубасын Марутов деген китебинде ушу бир аз дин темасындагы ырлар бар экен, ушул эжеден кезиктирдим. Андан кийин ушул өзгөчө кайра эле ошол мен куракка басым жасаганда силердей ошол кичүү муундардан ушул дин темасына басым жасап ыр жазгандарды окуп мен мындай өзүмчө ыраазы болдум да. Ушул дин темасына токтолуп калыштын негизги сизге мындай бир эмне таасир этип калды, ушул жазууга эмне түрткү болду? Бул эми баягы мен 9-10 класстарда аябай намаз окуп кирип кетесиң го, ушундай бир сабакка баргым келбей, ушу мечитке эле барып ушундай убакыт болуп калган. Сабакка кеттим деп эртең менен чыгып мечитке кетип калчумун. Анан акыркы күндөрү класс жетекчибиз үйгө чейин келип, анан бир чоң ызы чуу болгон да. Анан негизи эле өзүм ошондой бир башкача сезим бар болчу да. Ушундай бир терең ишеним бар эле жүрөгүмдө. Анан ушундай ыр жазсам деген тилектерим бар эле. Анан кийин Бишкекке келгенде дагы көпчүлүк баягы диний улуу адамдар менен жолугуп калдым. Алардын таасир алдым дегенде анан көксөп жүргөн баягы ырлар жазгым келди да. Анан ошол кадимки эле эме менен, эргүү менен ошол дин ырларында жазып ийген учурлар болду. Бирок баягы дин бул чоң нерсе экен, чоң илим экен бул дагы. Эми биз баягы үстүртөн жаза берет экенбиз да. Анан баягы тереңдеп кирбегенден кийин үстүртөн жазылган ырларым десем болот го. Бирок кийин окусам баягы ачуу тил менен жазып салыптырмын да. Мындай дин өзү жумшактыкты, адамдык бийиктикти талап кылат го. Анан мен ачуу сөздөр менен, курч сөздөр менен жазып ийиптирмин. Мисалы үчүн жана Аллах гана деген ырымдачы өтө ороюраак жазып ийиптирмин. Анан кээ бир саптарында башкаларында дагы бар. Эми бул дин өтө чоң илимий нерсе, буга азыр өтө аяр мамиле кылып калдым, олуттуу мамиле кылып калдым. Кийинки жазган ырларымда бар эми, бирок баягы
дагы изденейин, дагы окуйун деген мааниде окуп анан жазайын деп жазып калдым да. А негизи өзүмдүн баягы жүрөгүмдө Кудайга болгон, жаратканга болгон терең ишеним бар. Ошонун негизинде жаза берем. Анан баягы пайгамбарыбызга арналган да конкурс өтүп калды. 147 якын катышыптыр. Ошонун ичинен баягы экинчи орунду алып калдым. Мухаммед Акыреттин күзгүсү деген эле да. Ушул мен ушул жерден сизден сурана кетейин деген бир маселе болуп турат да. Ушул дин темасындагы ырлардан да бир өзүңүзгө бир көңүлүңүздү мындай бир ынандырган бир ырлардан окуп кетсеңиз. Эми биз албетте дин темасын, махаббат темасын ийине жеткирип ырдашыбыз мүмкүн, башка темаларды ырдашышыбыз мүмкүн. Ошол бизге мына Алтынбек Исмаиловдун котормосу менен Юнус Эмренин ырлары келип атпайбы? Ушул диний темадагы ырлар. Ушунда мейли махаббат болбосун, мейли башка болбосун, ушул динге журулуштуруп алып чыгып ырдап атышат да. Ошол бизде мына ушул бөксөлүк бар. Ооба, негизи жатка билишим керек эле, бирок азыр бир-эки жерин карап окуп алсам, ишине адашчудай болуп атам. Бакыт күтүп келебиз деген ырымдан окуп берейин. Сууну күтүп саргайгандай чоң дарак, сумсаябыз бакыт күтүп жол карап. Акыйсак да, тытынсак да турмушта, акырында кайра неге шоргалат. Жашасак да бул өмүргө болуп сак, жан дүйнөгө аянычтуу толуп так. Кылдай ичке жолго салып ар күнү, кыйын тура бакыт бизге жолукмак. Көбүк басып тынчыгандай көл үстү, көп адамдар бакыт издеп өлүштү. Жетеленип аздыр көптүр үмүткө, же бактыбыз туулуп анан өлүшпү. Азаптарды денесине курчанган, анда неге адамдар көп муңканган. Жан дүйнөсү кескиленип бул күндө, жандар азго, жүздөрүнөн нур тамган. Карагыла, ажырашуу, талашуу, кайыр суроо, дене сатуу, сабашуу. Караан турбай, изи да жок бакыттын, кайгы күйүт, санаа менен таң атуу. Же болбосо байлык бийлик деп шашып, жемишиңдин ширесинен кеч татып, бажырайып далай жолу келсең да, байкай албай калабызбы, эх бакыт. Чындыгында жалган күнгө катчыбыз, чын жол менен биригели накты кыз. Жанды кыйнап издеп жүрсөк а көрсө, жашайт экен намаз менен бактыбыз. Жүрөктөр көп айыга албай зилдеген, жүдөпүттүк жуурулушуп кир менен. Башты ийсек Алла берген ак жолго, бакыт анан келет тура дин менен. Анан бул дин темасында баягы эми ар ким ар кандай кабыл алат экен да. Ошондой кабыл алганан баягы өтө кирип башка нерсени месинен чыгарып салган адамдар болот экен, бирок биз баардык тарабын бирдей алып кетишибиз керек да. Улутубуздун наркын, салтын да сакташыбыз керек, жаратканга болгон сүйүүнү да сакташыбыз керек. Анан бир тараптуу болуп эле башкасынын баары жаап салганга болбойт деп ойлойм да. Бизде биздин адабиятты, кыргыз адабиятын биздин элдик өзек чыгармачылыктан, өзек адабиятыбыздан бөлүп кароо мүмкүн эмес да. Ошол эле учурда бизде мына төкмө акындарыбыздан ошол Эсенаман, Жеңижок, Нурмолдо, Молдо Кылыч, Арстанбек, Калыгул, ошол Барпы, тиги Кетбукадан баштап. Азыр ушул биз бүгүнкү биздин колубузга тийип анча-мынча кагаз бетине түшүп калган ошол улуу инсандардын бизге калтырган мурастарын барактап отурганыбызда ошол жерде мыкты дин темасы мыкты камтылган да. Анан совет доорунда бул нерсеге бир топ мындай бир басмырланып үстүртөн мамиле жасалып калган учурлар байкалат. Эми мына буюрса мындан аркы жаштарды ушул багытка дагы бир көңүл бурган учурлар болот окшойт деген үмүт жаралып атат да. Буюрса азыр акырындан ушундай жазган жаштар көбөйүп келатат. Анан мына сатиралык ырлар боюнча мен ушул сатиралык ырларды биздин жаштардан сатира темасына көңүл бургандар дагы абдан сейрек кездешет болуш керек деп ушундай бир жок го дегендей ойдо жүрдүм эле да. Анан ушул сатиралык ырларды көрүп, тамашалуу ырлар деп ушундай бир бөлүмгө бөлүп турсуз сиз. Башка чыкпайм эте, мына таластык кызга, көлөк айымдар,
кылым кабырткан кыздар, сатиралык ырларга дагы аябай мындай бир окуп, ушундан да бир ыраазы болгон учурлар болду да. Маселен, мына саясий сүйүү деп берсиз, аны окуп дагы мен таң калдым. Анан жанагы ушунда кездешет бекен, жана жазым акындарга пародия деп, анан акын мурундар деген. Ушул нерселер сиз өзүңүз эмен айтып өттүңүз, ошо Байдулла Сарыноговго таасирленген учурлар болгон деп. Ошол эле бизден Мидин Алыбаев, Райхан Шүкөрбековдор, Эсенгул Ибраевдор, анан кийинки эле мына Жолочу Рыспаевдор биздин ошо сатира юмор жагына басым жасаган акын жазуучуларыбыздан. Ушул багытта сатиралык ырлардын жаралышы эмненин негизинде, өзүңүз негизи турмушта кандай баягы тамаша көй сөзбү, сизди досторуңуз кандай кабыл алат ушул багытта? Негизи чыгармачыл адамдарды билесиз да, капталдан качырып сүйлөп, бири-бирин качып сүйлөп дегендей. Анан биз дагы достор менен жолукканда ошо жөн сүйлөшпөйбүз, такыр бирибизди качып. Анан өзүм тамаша көй, тамашаны жакшы көрөм, аябай көп тамашалап, ушундай бир кычык сүйлөп турганды жакшы көрөм да. Анан башкалар тамашаласа, баягы кичине иччалап кетмей жайым бар да, ушундай болот го адамдардачы. Анан бара-бара көнөт экенсиң ага деле. Бара-бара ошол достордун ар кандай тамашаларын угуп, анан жашоодо өзүм баягы позитивде жүргөн эле тамаша көй жигитмин деп айтсам болот да. Анан эң биринчи эле ошол сиз алды колуңуздагы китепте жана Таластык кыз деген ырлар, Кылым карыткан кыздар деген ырлар жанагы Бишкекке жаңы келип 2005-жылдарда ошондо чыгармачылыкка жаңы аралашып атканда жазылган ырлар. Анан элге билесиз, баягы ошондой тамашалуу кычык ырлар батыраак кабыл алынат го. Анан ошо Бишкек гуманитардык университетин бүттүм, ошол жерде кандай бир майрамдык кечелер болобу, ошол тамашалуу ырларын гана окуп эле ошого ашылып жатып калчу. Анан Таластык кыз жана сиз айткан Чүйискеде деген ырлар аябай популярдуу болчу да. Ошо университетте ошону кайра окутуп эле. Андан дагы баягы мактоолордон ар кандай эргүүлөрдү алып, анан дагы улантып кеткен учурлар болду. Ошол учурда ушул өзүңүз айтып аткан ырлардан окуй кетсеңиз. Окуй кетейин. Таластык кыз деген ырым аябай жакшы тарап кеткен, ошону окуп берейинчи. 2006-жылы жазган болушум керек эле муну. Сыймык Бейшекеев агабыз оон чыгарып да ырдап чыккан муну 4 куплетин. Мен толук вариантын окуп берейин. Оюмда вулкан болуп мен атылып, буралган тюльпан болуп сен ачылып, жайдагы жалын чачкан ысык күндө эс алуу гүл багында кел атырык. Акырын суусун ичип карагаттын, ал күнү кылыктанып мага жактың, өрт жалын карегимди карап койбой, өзүңдү өзүң мактап бара жаттың. Адашып бара тулам курган акыл, ах жыттуу мойнуңдагы урган атыр, жүздөгөн кыздан өтүп сүрдөбөгөн, жүрөгүм суурулчудай туйлап атыр. Тамшантып таңдан кечке саматчудай, таасириң топ жигитти каратчудай, барк эмес баасы кошо көтөрүлгөн, фасоль деп эркелетсем жарашчудай. Ак куунун түспөлүндөй таластыгым, акактай келбетиңден тамат нуруң, билинбес бир сыр жатыр карегиңде, билбеймин дагы нени самап туруң. Сыр бербей жандай басып колтуктасаң, көңүлүм көтөрүлүп толкуп ташам, кантема эбак эле албайт белем, калыңдын көптүгүнөн коркуп жатам деген Таластык кызга эле. Баягы адамдардын көңүлүн көтөрүп жаркын жаза турган жакшы ырлар экен. Ошол эми бизде бул сатиралык ырлар дегенде бул жерде кандайдыр бир ошол учурда сын дагы камтылат эмеспиз. Сатиранын өзүндө сын камтылат да. Көлөк айымдар. Көлөк айымдар. Ушулда эмне айтылат ушул? Көлөк айымдарда баягы айымдардын амал көйлүгү, алардын баягы кандай десек, эркектерге көп билинбей жүргөн сапаттары, аялдын амалы 60 эшекке жүк деп айтылат го. Анан ошону чагылдырып баягы тамаша катары бир кечелер болот, тойлор болот, ошондой бир жерге окуп койгонго жазгам да. Башка чыкпайм экен деген ырда. Ошол жанагы эркектердин бир аялдарынан мындай айбыгып турганы, мындай бир тартынып турганы, коркуп турганы айткандай бир ушуга бир басым жасагандай нерсе катылыптыр да. Ушул маселе боюнча. Ушул эмнеден улам ушул аялдардан коркот деген ой эмнеден улам келди? Бул баягы бир
кыз менен сүйлөшүп жүргөн учурлар болуп калды да. Студент кездерде анан каякта эмне кылып атасың, тияк буяк деп баягы башкара баштайт го. Анан эмтен эле башкарып атсам, анан кийин кандай болот, анан башка чыкпай эмтен деп баягы тамашалап жазгам да. Ортодо бир аз кыжы болуп кетет, анан тамаша катары жазып анан ошо өзүнө окуткам да. Анан бул көп жерде окулду. Бирок ырда тамаша катары жазылган, а менин жеке жашоодогу оюм ошо сиз айткандай эркектин үнү ар дайым үйдө бийик чыгыш керек деген ойдомун да. Себеби үйдө аялдын үнү эгер эркектиктен бийигирээк чыгып калган болсо, анда ал үйдө ырыскы качат деп коет да. Илгери ата-бабалар баягы боз үйдүн кире беришинде камчысын илип койгон да. Бул да кыргыздын бир чоң салттарынын бири да. Азыр эми баягы тең укуктуулук деп атып, албетте аял затын сыйлайбыз, ар дайым бийикти кармайбыз, бирок тең укуктуу деп койсо эле ашынып кеткен жагдайлар да бар да. Эгемберди Эрматов агай өзүнүн аябай бир жакшы тилектерин айтып, ушуларыңды тойдо болобу, ойдо болобу, кечеде болобу калтырбай окуп жүрдү деле да. Керез катары дагы ошол эне жүргөн окуп коеюнчу. О энеке, бакыт жайт жамалыңда, ойго баттың доорумда, заманымда. Неге анда асманды карап жүрөм, бейиш турса өзүңдүн таманыңда. Ооба бейиш, мээрим бар катылбаган, ооба бейиш, бакыт бар жашырбаган. Тирүүчүлүк өкүмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан көнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак. Тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам, жүрөгүңдү берерсиң башка жаздап. Балалык доор өмүр да өтүп жатат, бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сен делгенде карайлап жарыктаппай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Бир окуя жүрөктү келет өйүп, бар бактысы чайпалып кеме чөгүп, жээкке сүрүп бул турмуш таштады эле, жан досумдун жаш эле элес өлүп. Оңой менен кайгыны тоготпогон, майышса да кайратын жоготпогон, өмүрүндө ыйлабас ошол досум, энекелеп жер муштап шолоктогон. Карегиме кан толуп көлкүлдөгөн, калдым досум тагдырдын өртүндө мен. Энекең бар, сезилбес азыр сага, дүйнөдө жок бактылуу сенсиң деген. Достун сөзү чынында тереңде экен, кайдан билдим кайгыга эленбесем. Бар дүйнөмдү ичинен багып жүргөн, бакытымдын башаты энемде экен. Байкоо салсам өзүмдү терең карап, мен чырпыкмын, балпайган энем дарак. Октоп келсе мылтыгын ажал бир күн, ойлонбостон мен үчүн энем барат. Жолдор татаал өмүрдө эне баскан, көөдөндөгү көзүмдү энем ачкан. Кара түнгө айланып энем жокто, каралбаган үйдөймүн жери баскан. Ашууларга көз жетпейт энем ашкан, санааларга сөз жетпейт эне баткан. Энелерди окшотом зор кемеге, түйшүктөрдү көтөрүп келе жаткан. Тартиби жок уулдарын кошо жандап, эне жүрөт чечилбес түйүндө да. Таяк менен үмүттү кошо кармап, эне жашайт карылар үйүндө да. Жакшы ойлор заматта тебеленип, колум барбайт кээ кезде жазаарга да. Оокат сатып турмушту тегеренип, эне жүрөт күнүмдүк базарда да. Кол жетпеген сыйда да эне жүрөт, шор кетпеген ыйда да эне жүрөт. Тирүүлүктү айланып күн сыяктуу, тириликти жылыткан эне жүрөк. Сезимине гүл баккан эне жүрөк, тереңинде күн жаткан эне жүрөк. Ата журтка мээримин төшөп коюп, таш жолунда өмүрдүн эне жүрөт. Көлөкөңдөй өлгүчө коштогон ким, көңдөй улун жаманга кошпогон ким. Бейишиңден айрыган тозок ошол, энелердин жүрөгү токтогон күн. Эч ким сыздап энесин жоктобосун, энелердин жүрөгү токтобосун. Жакшы чыгарма. Рахмат. Мына ушундай жагымдуу ырсаттары менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Адаби айдың адаби публистикалык телекөрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.